Квота бүткөндөн бери настроение жок достор. Бүгүн ошентип кайра чыктым байланышка. Канча растамашка төлөйүн дегенден кийин эле уйкум келип, настроение жок болуп жатып алат экенсиң. Эми мындай башка ташыгандарда деле ушундай болуш керек. Ошого достор эме кылбагыла. Эми бул күндөрдө өтөт, мындай кыйынчылыктар да болот экен. Аны эч ким чынында билген жок. Бирок кыргыз жигиттерине айтып кетчү нерсе, силер эң заводдор менен негизи тирешип конкуренция берип келаткан жигиттерсиңер да. Ошону билип алгыла. Себеби дегенде могу Айондун официалдуу заводу гана сатып атат Кыргызстанга. Ай-60 мисалга. Ошол 15.500дөн мисалы үчүн алып келип берген унааны азыр 19-20 деп сатып атат. Булар да билип алды, кантип сатышты Кыргызстанда. Биз чектөөлөрдү койбой эле, азыр өзүңөр билесиңер, баягы налог төлөбөсө да болот. Ошого чет элдиктер, заводдор түзмө-түз кирип эле 1000 деп, 10 000 деп, 5 000 деп алып кирип түзмө-түз Россияга сатып салып атат да. Анан ошолор менен тирешип келген жигиттерге негизи алкыш. Чындап эле иштеш аябай кыйын, бирок ошолор менен тирешип келген жигиттер силер мыктысыңар. Ассаламу алейкум.